Ишемби күнү Бишкек шаарындагы Борбордук Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго миңдеген адамдар чогулуп, калааны көркүнө чыгарышты. Бул учурда борбордук көчөлөр жабылып, бир нече саат шаардын ортосунда унаалар жүрбөй турду. Бул топтолгон адамдар Мьянма менен беттешип жаткан футбол боюнча улуттук команданы колдоого келгендер. Анткени азыр Бишкекте футбол боюнча Азиянын биринчилигине тандоо беттештери болуп, арасында Кыргыз курамасы да ийгилик жаратууга аракет көрүүдө. Акшумкарлар күйөрмандардын ишенимин актап 2-0 эсеби менен Мьянманы жеңип алды. Чабуул арасында чабуул уюштурган кыргыз футболчулары каршылашуунун дарбазасына 2 ирет гол киргизип, жеңишти илип кетишти. 2 голду тең Кыргызстандын борбордук чабуулчусу Виктор Майер киргизип, беттештин мыкты оюнчусу аталды. Виктор Майерди оюнга аралаштырат. Топко бир тийиши менен Алимардон Шүкүрөккө калтырган азыр. Борбордук бөлүктө пенальти барбы же сокку? Беттешке улуттук кураманы сүрөгөнү президент Садыр Жапаров жакындары менен келди. Баштан аяк оюнга кызуу сүрөөнү уюштурган мамлекет башчы оюнчуларга канча бир деңгээлде дем бергендей болду. Бул оюнду социалдык тармактын колдонуучулары дагы да кызуу талкуулашууда. Оюн көргөнү Борбордук Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго 7000ден ашык күйөрман келди. Учурда акшумкарлар 2 оюнда 6 упайга ээ болуп, тайпадагы 1-чи орунду Тажикстан курамасы менен тең бөлүшүп турат. Акшумкарлардын чечүүчү беттеши 14-июнда өткөрүлөт. Анда жеңишке жеткен команда кийинки баскычка түз өтөт. Ал эми 6 тайпадагы 2-чи орунду ээлеген командалардын 5-өсү кийинки баскычка жолдомо алат. Жанара Абдуллаева, Талас Аманбеков, 5-канал.